Bugün biz özüңөр билгендей квартал сайын министрликте коллегия өтөт. Бүгүн 9 айдын жыйынтыгы боюнча коллегия өткөрүп атканбыз. Бул жерде биздин Кыргызстанда бүт областтардан жана Бишкек шаарында биздин энергетикалык мекемелердин жетекчилери катышып атат. Бүгүн биз ошол өзүңөр билгендей мына 1-ноябрдан баштап Кудайым буйрса уже мындайча айтканда кыш мезгилине кирген турабыз. 22 октябрдан баштап Бишкек шаарына уже жылуулук бериле баштайт да. Азыр эле мына өзүңөр уктуңар. Бишкек жебинин жетекчисинен сурадым. Кудай буйрса даярдык бар. 22-сине Кудай буйрса жылуулук бере баштайт. Калган мекеменин жетекчилери, областтын жетекчилери бүгүн ошол өздөрүнүн областында быйылкы кышка даярдык боюнча отчет беришет. Өзүңөр көрүп атасыңар, презентацияда бүт берген информациялар. Ар бир иште бардыкты 100% баарын аткарып койду дегенден алыспын. Бирок бүгүнкү күндө дагы азыр мындайча айтканда бир 10-12 күн убактыбыз бар. Ошонун баарын ноябрдын 1-ине чейин бүтүрүп ремонттоо иштерди, 1-инен баштап ремонттоо иштерди токтотуп кыш мезгилине кирип кетишибиз керек. Мен ишендирип кете алам. Кудай буйрса былтыркыга салыштырганда жылдан жылга кышка даярдык жакшы. Көмүр боюнча токтолуп кетсем, көмүр маселеси эч маселе болбойт. Бүгүнкү күндө аймактарда бардык жерде мындайча айтканда көмүр базалары ачылып, бүгүнкү күндө эми элибизди билесиңер да, суук келгенде көмүр ала баштайт. Мына кечеден баштап көмүрдүн өтүшү жакшы болуп калды да, мындайча айтканда ар кайсы жерде. Эми азыр даярдыгыбыз жакшы, көмүр казуу Бишкек жебинде өзүңөр билгендей 200 000 тоннадан ашык көмүрүбүз бар болчу. Бүгүнкү күндө запас бар. Балыкчы шаарында дагы биздин базабызда да көмүр бар. Эми элибизди ошол көмүр менен камсыз анан мына жылдан жылга Бишкек шаары жана Чүй областы аябай жакшы газификация болуп атат. Ошол боюнча дагы маселелер бар. 1 миллион сомго чейин бизде бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен акча каражаты бөлүнүп берилген. Ошол именно ошол газ кирген жерлерге газовый котел салып кошулуп алганга. Элде бизде көп суроолор болду. Эми азыр акча тыйыныбыз жок. Эмди жылы кошобуз. Ошого биз мына кредит 8% менен РСК Айылбанктан кредит берип, ошонун 24 ай мындайча айтканда проценти жок. Эң чоң бир эки маселебиз бар. Бул Токтогул кесиндеги реабилитация. Бүгүнкү күндө 3-чү агрегатын бүтүрөбүз деп турабыз. Анан Үчкоргон кесинде кече жакында эле өткөн жумада Ташкентте бизде Кыргызстан, Өзбекстан, Казакстан менен жолугушуу болдук. Өзүңөр билесиңер, бизге жетпеген жана импорттоп аткан көмүр электр энергия боюнча келишимдердин баарына кол коюп, бирибизди мындайча айтканда түшүнүктүү кабыл алып, быйылкы жылга 3 миллиард 900 деп биз план калдык. Бирок 3 миллиард 200, эмдиги жылга 3 миллиард 900 киловатт электр энергия импорттаганга мындайча айтканда келишимге кол коюштук.